Ош шаарынан даяр кирип эле жашай турган 4 бөлмөлүү батир издегендер барбы? Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынан сатыла турган 4 бөлмөлүү 105-сериядагы жалпы аянты 75 метр квадраты чапчыган дал ушул жашоого даяр болгон, ремонту жакшы батирдин тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Сатыла турган баасы буйрулса 78 миң долларга бааланууда, бир аз кеми болот, сүйлөшүү жолдору каралат. Аз маз эле түшүп берүү жолдору каралган. Накталай акчага сатылат варианттары жок экен. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр биз чыккан бөлмө зал, конок бөлмөсү, бул жагы ашканасы, ажатканасы, кире бериш жери, андан кийин детский комната, дагы бир детский комната. Бул жагында болсо ата-энелер уктоочу бөлмө плюс балкону бар. Баса достор, бул сквозной жайгашкан, күн чыгыш жана күн батышты карап турат. Эки тарапта тең балкону бар. Бул жагында болсо жуунучу, ваннасы, айтор бүт бардык шарттары каралган. Бир эле мына ушул стиральный машинасы кетет экен. Калганы сиздер көргөн эмеректердин бүт буюм тайымдары калат достор. Үйдүн ээсине тиешелүү буюм тайым көрпө төшөктөр гана кетет достор. Калганы калат. Кирип эле жашайсыздар агайын туугандар. Анан эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү таректерин бир катар тартып көрсөтөлү, андан кийин сөзүбүздү дагы ушул жерден айтып баяндап беребиз. Учурда мен Оштогу Зайнабидинова, азыркы Райымбеков көчөсүнүн ылдыйында Борбордук базар тарабында турам. Мына Күргөбойду бардыңыздар, билсеңиздер керек. Күргөбойдон сиздер оң тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жер Ун базар. Ун базардан бир аз өткөндөн кийин тетиги аптеканын жанынан оң тарапка бурулуп, ичкери кирип бара турган болсоңуздар, Райымбеков көчөсү 1-даректеги көп кабаттуу үйдүн алдынан жолугушабыз. Оң тарапка бурулуп түз келгениңиздерде маңдайыңыздардан чыккан мына ушул 5 кабаттуу көп кабаттуу үйдүн мына ушул подъездинен киресиздер достор. Бул жагы дагы бир өзүнчө көп кабаттуу үй, ортолугунда каттоочу жолу бар. Ушул 1-подъезден жогору чыгып бара бересиздер агайын туугандар. Негизи авто токтотмо жайлары, жаш балдар ойночу аянтча бүт бардыгы кенен достор. Эми дагы бир келүү жолдору бар. Мына ушул 2 көп кабаттуу үйдүн ортолугунан өтүп туруп, бул жака кетсеңиздер Райымбеков көчөсүнө чыгат. Кыскасын айтканда 2-3 жол менен келсеңиздер болот экен да. Жүрүңүздөр эми 5-кабатка чыгып барабыз. Мына ошентип 5-кабатка дагы чыгып келип калдык. 5-кабатта сол тарапка бурулган дал ушул апапака эшикти ачып кирип келе бересиздер, 99-номердүү. Эми озеки айта турган болсок, бул мурдагы аталышы Зайнабидинова, азыркы Райымбеков көчөсү 1-дарек, 1-көчө, тактап айтканда 99-батир достор. Эми 5-кабатта жайгашкан, абалы жакшы, чатыры жабылган, тамчы өтпөйт. Кыскасын айтканда панорамный вид. Бул жагы Сулайман тоону карайт. Мечит, мектеп, балабакчаларга жакын. Башынан түшүндүрүп берейин, брондолгон эшик аркылуу кирдиңиздер, дагы кошумча эшиги бар. Бул жактан киргенден кийин оң тараптан баштай берели. Оң тараптан башталган иш оңунан чыгат дейт. Бул жагы болсо детский комната, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул эми ремонт болгондугуна көп болду, бирок ошондой болсо дагы көп деле эч ким жашашпаптыр. Үйдүн ээлери эми эле келип атат, бир жума 10 күн болуп калды дейт. Мына абойлору жапжаңы бойдон. Көрпө төшөктөр гана кетет, калгандары бүт бардыгы калат. Бул жакта болсо дагы бир детский комната, бирөөсүн балдарга, бирөөсүн кыздарга ажыратып берип коесуздар. Бул дагы чакан жаш балдар уктоочу бөлмө. Терезелерин бүт бардыгы пластик терезелери менен камтылган. Анан эми кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул негизи кененирээк, башка бөлмөлөргө салыштырмалуу. Бул жакта мына дубалдын өзүнө кадалган шкафтары бар, бул жакта дагы бар. Эмеректерди дагы кошумча койсоңуздар дагы болот. Бул ошол уктоочу спальня. Бул жерде мына көрпө төшөк жыйылып калыптыр. Астындагы эмеректер калабы кетеби, аны эми сүйлөшүп аласыздар, бирок бардыгы калат дегендей болду. Эми бул жерди анча татпай эле турайлы. Бирок сөөрү тапчаны бар, балкон. Бул жагыны бир көрсөтүп коелу. Мына. Так, бул мечит, мектеп, балабакча, Тажымахал, көп кабаттуу үйлөр, негизги Райымбеков көчөсүнө түз чыгып кете турган, ал жак бул жакты бүт бардык маалыматтарды өзүңүздөр билесиздер. Бардык жолдорго ыңгайлуу. Ош көчөсү, Райымбеков көчөсү, андан нары базарга, Ак Буурага түшүп кетесиздер. Ошол эми бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Бул жакта болсо туугандар жуунучу бөлмө. Күзгү раковиналары менен аристону бар, дубалдар бүт кафелденген, ваннасы бар. Ошол туугандар. Стиральный машина ушул жерде жайгашыптыр. Бул кетет деп айттык. Абойлору жаңыдан басылган. Ушул эле жери. Кандай экен? Жакшыбы?
саат калат. Люстралар турат достор. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүндөгү бул эмеректер калат. Сиздер көрүп турган стол устулдар бүт бардыгы калат. Конокторду ушул жерден тосуп узата бересиздер. Буюрса, бул жердеги сиздер көрүп турган телевизор бүт бардыгы калат. Эми келсеңиздер бул жагына. Бул жакшы жери чакан коноктор келе турган болсо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам чакан ушул жерде дасторкон салып, тамактанып, эс алса болот да. Айнек бул жакта. Айнекти ачып коюп, буюрса 3 адам узунунан, туурасынан болуп жатып эс алса болот экен. Панорамный вид Сулайман тоону карап турат. Бул жактан Акбура дарыясы агып өтөт. Ош Борбордук базары. Анан эми бул базардагы көчөт деп атат. Көчүп калса, эс алуу паркы болот. Чыгып эс ала бересиздер. Бул жерди жакшы билесиздер. Ун базардан ичкери киргенде буюрса сиздердин үйүңүздөр. Анан бул үйдүн ээси дагы бир унаасын сатам деп атат. Эгер унаа ала тургандар болсо, азыр унутуп калдым. Жаңы чыккан базарга өтүмдүү жол тандабас унаалардын бири чалыңыздар кандай машина экен, Ошондо кошумча айтып кое берели. Бул жагы болсо ашканасы, ашкана эмеректери дагы бүт жаңы. Холодильник калат достор, вытчкалар бар, газ плиталары, раковинасы бар, суу чыгат буюрса мына, напору жакшы. Чакан ушул жерде олтуруп тамактансаңыздар дагы болот. Пластик терезелер камтылган. Бул жакта болсо атайын темир торчолор, майда торчолор бар го. Ошол камтылган чымын-чиркейлерден оолагыраак болуш үчүн. Эми сиздерге эң керектүү жерди ачып көрсөтүп коеюн, кана. Кош келипсиздер. Чакан, таза тыкан ажатканасы. Ошол. Бардык эле маалыматтарды бергенге аракет кылдык. Документтерди так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын соц объектилердин бүт бардыгы бар. Поликлиника бар, клиникалар бар, башка ооруканалар бар. Бул жакта болсо Борбордук базары, Акбура дарыясынын бою, тамактануучу жайлар дагы кеңири, маршруттук каттамдын бүт бардык шаардын булуң бурчуна каттасаңыздар болот. Кыскасын айтканда жакшы жерде да. 4 бөлмөлүү 105-батир 75 метр квадрат сатыла турган баасы $78.000. Бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат. Аз маз эле ырымына түшүрүлүп берилет. Андыктан чалыңыздар, сиздерге насип кылган болсун.